Кыргызстандын салык кызматы жыл башынан бери тагыраагы январь-апрель айларында 89,8 миллиард сом чогулткан. Бул сумма өткөн жылдын ушул мезгилине салыштыра келгенде 25,7 миллиард сомдук жыйымдарга көбөйгөн. Бул арада салык төлөөчүлөрдүн иштөөсүн жеңилдетүү үчүн бирдиктүү салык эсеби иштелип чыккандыгы кабарланды. Бирдиктүү салык системасын киргизүү көптөгөн өзүнчө төлөмдөрдүн ордуна бирдиктүү салык төлөмүн жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Салык кызматы бирдиктүү салык тутумунан түшкөн каражаттардын салык төлөөчүнүн салыктык милдеттенмелеринин ортосунда өз алдынча бөлүштүрөт. Ал эми бирдиктүү салык системасын ар кандай жолдор менен толуктаса болот. Мисалы ошол эле онлайн салык төлөөчүнүн эсеби QR-код эквайринг аркылуу же банк аркылуу жүргүзсө болот.